Амин. Мен суроом мындайча. Улуу имамдарыбыз Имам Азам, Имам Шафии жана Имам Бухари рахимахумуллах дегендердин динде улуу даража табышына энелеринин салымы өтө чоң болушкан. Ошондуктан ата энеңиз туурасында айтып берсеңиз. Анткени сиз дагы биздин Кыргызстанда чоң алым, имам устаздарыбыздансыз. Рахмат. Алла разы болсун. Атам 40-чы жылкы, апам 45-чи жылкы. Атам дагы, апам дагы алхамдулилля ажылар. 2007-2008 жылы баргандар. Кудайга шүкүр 5 мал намаз окуйт. Орозолору бар, зекет садакалары бар. Экөө тең соодагер. Өмүр бою соодада болгон. Апам заслуженный торговый деятель Кыргызстан боюнча. Бир топ жолу депутат болгон. Атам да алхамдулилля мындайча айтканда билимдүү үй бүлөдө төрөлгөн. 6 бир тууган элек, 6-9 тең жогорку окуу жайды болуп бүтүргөнбүз. Мен эң кенжеси болом, мен сельхоз институту зоотехникин бүтүргөм. Өзүм зоотехник. 95-чи жылы. Кесибим боюнча айыл чарбачылык, ошо соодагер. 95-чи жылы. Бирок 94-чү жылы Кабытка келгенмин. Ошон үчүн алхамдулилля ошол жерге Кабытка келип, мына ушул Ленинабад, Исфаралардын, Махманабад дамла менен уйдун терисин баарын алып чыккан биз. Ал убакта контрабанда жок эле, чек ара жок эле. Ушуну эми айтып коеюн тасырла. Ана биздин жез турат, жез деп коебуз эми. Каныбек жез өзү эсибине, 90 бул 94 эле. Көрсө ырыскыбыз ошондо эле жазылган экен, биринчи Кабыт дегенди унутуп калып, кайра эсимден чыгып калат. Эмне эле баягы атты дейм. Андай ат уккан эмеспиз дейм, Кабыт, Канибадам, да бир нерсе деген аттарды биринчи. Дүйшөмбүгө барып, тияк бияктардан эме кылып. Кудай кааласа, жаман эл болбойт таксырлар. Өзбек эли, тажик эли жакшы эл. Жаман адам болот. Макулбу иншалла. Кудай кааласа, Кыргыз байыркы эл. Биз ата тегибизди унутпайлы. Меймандос эл, баатыр эл. Кудайга шүгүр иншалла. Бардыгы Алладан. Биз бирөөгө иншалла жүрөгүбүздү ачык коюп, жакшынакай кылып. Кыргыз өзү коркутпаган дагы ошол эле кезде коркпогон эл. Буну да билип коюш керек. Макулбу? Алхамдулилля, иншалла, биздин иншалла тарыхыбыз байыркы. Тиги менмин деген империя, каганаттарды башкарып келген эме. Иншалла биздин бирөөнүн бир карыш жери кереги жок. Бирок бир карыш жерди да бербейбиз, башкалар да билип алыш керек. Макулбу? Ошон үчүн иншалла алхамдулилля, биздин ата энебиздин тарбиясы ушундай болгон. Атамдын сөзү бар эле, дайыма айтат эле. Балам алдаба. Чоң атамдан калган сөз, чоң ата деп биз атанын атасын айтабыз. Түз тозбойт, кыйшык озбойт дейт эле. Болду. Эч кимге пут тоспо. Көрө албастык кылба. Түз адам эч кимди тоспойт. Кыйшык эч качан сизден оза албайт. Андан кийин атам гана эми ушу Советтер өкмөтүндөгү соодагер болуп калды. Чоң аталарым 7 тең алым болгон. Таята тарамдарында да бардыгы да. Молда термечик деп Кудайыр хандын доорунда ушул нар жака өрөндүп караган. Кудайга шүкүр, алхамдулилля, ахли илимдин урпактарынан келип иншалла. Албетте ише туура айтасыз. Апам дайыма бизе ар ким өзүнүн энесин жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт эми. Апам Алла таалам ден соолук өмүрүн берсин. Алла менен байланышы беке. Көп зикир, көп дуада. Дуада бир отурганда бир аз дегенде 20 мүнөт, жарым саат сөз дуа кылат. Алхамдулилля. Кээде айтып койдум. Дуа кыла берип, Алла угуп атасыңбы мен айтып атканды? Эне эле. Бир өкүнгөнү бар. Кандай өкүнгөнү бар? Ажыга барганда 3-этажында таваф кылып атып, Малайзия, Индонезиядан келген энелердин Куранды окуганын көрүп, өтө өкүнгөн. Малайзия, Индонезиядагы энелер 60, 70, 80деги энелер, аксакалдар Куран ачып алып шыр окуп атат, Анан айтат, мынакей, биздин Совет өкмөтү динден, араб тилинен узак кылып коюп, мына окуй албай калыппыз депчи. Ушул өкүнүшү бар. Мейли кандай болбосун, иншалла баары жакшы.